Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн дагы бир даамдуу салаттардын бирин даярдайбыз. Эгер кызык болсо, видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Керектүү азыктардын тизмесин видеонун алтына адаттагыдай эле описанияга калтырып жазып коем. Кирип көрүп алсаңыздар болот. Ал эми мен баардыгын туурап даярдап алдым. Картошканы болсо узун кылып сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Ал эми башка азыктарды узундан ичке туурадым. Ошондой эле өзүңүз каалагандай башка дагы формада туура берсеңиз болот. Алгач картошкаларды муздак сууга жакшылап чайкап, майлыктын бетине жайып, баардыгын кургатып алабыз. Андан кийин табага өсүмдүк майын куюп, бул жолу мен 150 мл куйдум. Мен майды жакшылап ысытып туруп, картошкаларыбызды салып, улам аралаштырып, кызарта бышырып алабыз. Андан кийин мен ошол эле майды сүзүп алып, этти кууруп жатам. Албетте башка деле май колдонсоңуз болот. Кууруп, бышырып алышыбыз керек. Андыктан отту бир аз азайтып, ортоңку отто бышырабыз. Жана жарым чай кашыктай туз. Ошондой эле менде эт бир аз катуураак болгондуктан 2 аш кашыктай соя соусун кошуп койдум. Милдеттүү эмес, эгер эт жумшак болсо кошпой деле койсок болот. Отту азайтып, этибиз жумшарып, бир аз бышканча кууруйбуз. Андан кийин калемпирди кошобуз. Мен тоңдурулган калемпирден коштум. Жаңы калемпирди эле колдонсок жакшы болот. Калемпир тез эле бышат. 5-6 мүнөттө экөөнү чогуу кууруп алабыз. Аягында 2 тишче сарымсакты майдалап кошобуз дагы, көпкө куурубайбыз, жөн гана аралаштырып, баардыгын идишке чыгарып алабыз. Эт бир аз муздагандан кийин кинза чөбүн коштум, өзгөчө даам берет. Ошондой эле туздалган бадыраң жана сырды кошобуз. Этти сөзсүз түрдө бир аз муздатып алабыз, антпесе сыр ээрип кетиши мүмкүн. Ошондой эле татымалдардан мен кара мурч жана кызыл калемпир эле коштум. Өзүңүзгө жаккан башка дагы татымалдарды кошсоңуз болот. Ал эми туз кошкон жокмун, анткени туздалган бадыраң бар. Ошондой эле биз этти дагы соя соусу менен куургандыктан тузу жетиштүү эле болот. Мен алган азыктардан мына ушундай 4 тарелка салат болду. Үстүнө куурулган картошкаларды үйүп, кооздоп коебуз дагы. Дароо эле бере берсек болот. Аябагындай даамдуу, тоюмдуу жана көрүктүү дагы салаттардын бири. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.
Достор, эгер видео жаккан болсо, пайдалуу болсо, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле комментарийге дагы кандай видеолорду көргүңүздөр келет, ал туурасында дагы жазып койсоңуздар болот. Ошондой эле каналыма катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.